Жалгыз терек бак болбойт. Бак болуш үчүн албетте көп бак отургузуу зарыл. Ал эми кооперативдин мааниси да ушул сыяктуу. Ал үчүн биригүү керек. Дал ушул кооператив жана анын мааниси деген темада өткөн семинардын жүрүшүндө кооператив жөнүндө түшүнүк, кооперативдин үлүштүк фонду жана аны түзүү, айылдык кооперативдин башкаруу органдарынын түзүмү туурасында фермерлерге кеңири түшүнүк берилди. Биз Койка Корея мамлекеттик кызматташтык агентстводан ичинде органикалык боюнча проект дөбүрү куратабыз. Биз маман, тосор, анан теплоклечкада ушул 3 пилоттук айыл таңдап туруп, анан ошону биз дөбүрүдө жүргүзүп жатабыз. Анан бүгүнкү иш-чаранын максаты кооператив боюнча. Кооператив деген эмне? Элдерге кооперативдин түшүнүгүн таратып, анан ошондой жакшы таанып алып, андан кийинки дөбүрдүн айкагында түзө турган ошо иш-чараларга дура келсин деп, ошо атайын окутуучуну чакырып, бул жакта азыр элдерге окутуп атабыз. Кооператив деген бизде инфраструктураны түзгөндөн кийин, ошону иштеткенге кооперативдер иштеш керек. Ошондо кооператив деген эмне дегенин элдер жакшылап түшүнүп, анан ошонун ордунда элдер өзү ар бири менен келип туруп анан иштепей, ошондо кооператив болуп, бир группа команданы түзүп, ошондо иштеккен тура келет деп, бизде ошондой максатындан ошондой бүгүнкү иш-чараларды пландап өткөрүп атабыз. Ошондой эле семинардын жүрүшү суроо жооп иретинде өтүп, фермерлер кооператив боюнча өзүлөрүн кызыктырган суроолорун беришип, тиешелүү жоопторун ала алышты. Семинар органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу долбоорунун негизинде өтүп, анда Ысык көл облусунда кошумча нарк чынжырчасын түзүү жана органикалык айыл чарбасын чыңдоо менен дыйкан чарбалардын кирешесин көбөйтүү жагы каралган. Бүгүнкү семинардан ушул Аксу районунун айылдарына кооператив, эл ичинде кооператив түзүү боюнча семинар өтүп жатат. Кооперативдин түзүлгөн себебинен мунун жакшы жактары биргелешип, ынтымакта оокат кылуу экен, биздин сөз менен түшүндүргөндө. Кооперативдин жакшылыгы бул деген алдыдагы айыл чарба иштерин, картошка, буудай ар кайсы тармактарда чогулуп алып, специалисттерди, агрономдорду, ошолор менен иш тажрыйбаларын бөлүшүп, чогулуп иштегенге түзүлгөн семинарга катышып, элге жардамы тийип, мындан кийинки иштерге чоң салым болот деген ишенич бар. Семинардын максаты кооперативдин жаңы моделин, принциптердин негизги маанисин жана артыкчылыктарын түшүндүрүү, кооперативдин үлүштүк фонду, мүлкү жана пайдаларын бөлүштүрүү, кооперативдин функциялары жана аны башкаруу органдарынын түзүмү жөнүндө түшүнүк берүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу долбооруна Жетөгүз районунан Тосор айылы кирсе, ал эми Аксу районунан Теплоключенка жана Маман айылдары кирген. Бүгүнкү күндө бизде ушундай Теплоключенка айыл өкмөтүндө чоң жыйын өтүп жатат. Бул жыйын биздин Южный Кореядан келген партнерлорубуз Койка долбоорунан келген кишилерибиз өткөзүп жатат. Бул бүгүнкү семинардын жалпы кооперативдер түзүү боюнча айыл чарба продукциясын кантип өнүктүрөбүз, ушу жергиликтүү калкка кандай бир сапаттуу советтерди берип, ушу өндүрүп аткан картошкабы, буудайбы, өзү өндүрүп аткан продукциясын жакшы баада сатуу боюнча ушул маанилде семинар өтүп атат. Биз азыркы күндө Теплоключенка айылы ушу долбоорго киргенбиз, Койкага. Бул долбоорго пионер болуп ушу Теплоключенка айылы, Маман айылы, анан Тосор айылы кирип, жаңы иш баштагантабыз. Бул долбоордун алдыңкы максаты бул органикалык продукция. Бул өзүңүздөр билгендей, органикалык продукция биздин алдыңкы багытыбыз. Биз продукцияны таза, биздин балдарыбызга, биздин келечегибизге таза продукция өндүрүшүбүз керек. Анан ушул багытта азыр Койка долбоору менен иш алып баратабыз. Эми мындай кооператив түзүү багытын көздөгөн семинар Тосор айылында да улантылып өткөрүлмөкчү. Элмира Эсеналиева, Нурдин Урманбетов, Сергей Мишенко, Аксу районунан.